Урматтуу замандаштар, Энетилдин маселеси кайра жанданды себеби элге берилген убада аткарылыш керек. Сиздерге белгилүү болгондой, буга чейин Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот жана укуктук тармак боюнча комитетине кайрылдым эле. Эмнегедир азыркыга чейин азырынча жообун ала элекмин, күн тартибине коюлса керек. Ал эми ата мекен фракциясы убада кылган, ушул жумада каралыш керек эле, күн тартибине коюлуп, бул боюнча дагы маалыматтарды беребиз. Ал эми азыр мен Бишкек райондор аралык сотуна Кыргыз Республикасынын өкмөтүн, борбордук шайлоо комиссиясын жана мамлекеттик тил боюнча президенттин алдындагы комиссияны Бишкек райондор аралык сотуна азыр эле арыз тапшырып чыктым. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясынын 90-беренесинде өкмөттүн токтомдору жана буйруктары Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында милдеттүү түрдө аткарылат деп белгиленген. Мына ушуга карабай борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин Азиз Суракматов жана Ош шаарынын мэри Кыргыз тесттен өтсө өтпөсө дагы болот деген өңдүү сунуштоо иретинде гана чечим чыгарган. Демек бул чечим таптакыр жараксыз жана мына ушул чечимди жокко чыгаруу үчүн азыр райондор аралык сотко кайрылдым. Мындан аркы боло турган иш аракеттерге сиздер менен чогуу күбө болобуз. Эмесе Энетилге кайдыгер болбоңуздар.